Ошто кытайлык дарыгерлер көз ооруларына акысыз операцияларды жүргүзүп жатат. Алар облустук клиникалык ооруканада бейтаптарды текшерип, керектүү учурда катаракта жана глаукома оорусуна операция жасашат. Жалпы 11 дарыгер экспресс ден соолук жаркын саякат долбоорунун алкагында келген. Негизги максат дарыгерлер ортосунда тажрыйба алмашуу болуп саналат. Аталган дарыгерлер Кытайдан дарылоого керектүү болгон 17 миллион сомдук атайын аппаратты алып келип, облустук ооруканага белек катар тапшырган. Кытайлык дарыгерлер менен биз Ош облус аралык бириккен клиникалык ооруканасы 3 жылдан бери кызматташып атабыз. Бул 3-чү жолу келиши. Ар бир келгенде болжолдуу түрдө бир 300-дün дегенде бейтапка, катаракта менен ооруган бейтаптарга акысыз операциялар жасап кетишет. Андан сырткары ошол биздин көз микрохирургия бөлүмүн заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздап атышат. Буга чейин белгилеп кеткендей эле жалпы суммасы 2 жылдын ичинде бир 15 миллион сомдук медициналык жабдууларды берген болсо, быйыл дагы ошол заманбап OCT деген аппарат бар, көздүн томографы. Ошону алып келишти, анын болжолдуу баасы 17-18 миллион сом турат экен. Иш сапарынын алкагында дарыгерлер күнүнө 100гө жакын бейтапты кабыл алып, 40ка жакын жаранга акысыз операция жасап жатышат. Бейтаптар атайын аппараттардын жардамы менен текшерүүдөн өтүп, алгач ооруп балдагы оорулар дарылоодон өтүүдө. Ал эми башка оорусу болуп операцияга мүмкүн болбогон жарандарга кеңештер берилип, дарылоо ыкмалары колдонулууда. Биз 3 жолу Ошко кызматташуунун алкагында келип жатабыз. Бул убакыт аралыгында биздин команда көптөгөн ийгиликтүү операцияларды жасады. Канда 300 бейтапка операция жасалып, дарылоо иштери жүргүзүлөт. Текшерүүдө башка оорусу болгон жарандарга операция жасалбайт. Аларга кеңештер берилип, дарыланышат. Биз 3 күндөн бери операция жасап жатабыз. Келген бейтаптарга ушул убакыттан бери 100 адамга ийгиликтүү операция жасадык. Кытайлык көз дарыгерлер Ошко 3 жылдан бери байма-бай келип турушат. 2023-жылы Бишкек жана Ош шаарларында жалпы 600 операция пландалып, анын ичинен 300 операция Бишкекте, ал эми 338 Ошто ийгиликтүү жасалган. Ал эми өткөн жылы да 237 бейтап катаракта боюнча операция болгон. Быйылкы жылы жалпы 300 бейтаптык катаракта, 30 бейтаптык глаукома боюнча операция кылуу пландалууда. Чет элдик дарыгерлер өлкөдө 23-октябрга чейин болушат. Биздин оорукана менен мындай дагы бир соглашение, дагы бир келишим түзүшүп, өткөн жылы келип кетишти. Өткөн жылы келип 237 катаракта оорусуна операция кылып кетишти. Дагы быйылкы жылы дагы келишти. Келишип планда 200 катаракта операциясы, бир 30дай глаукома боюнча операция, андан кийин бир жана кымбат дары бар, Комберцеп деген. Ошонун бир 30ду жасайбыз деп келишип, азыр иштерин кылып атышат. Булар 10-октябрда келишти, 23-үнө чейин болушат, 23-күнү жетишет. Кытайлык дарыгерлерге текшерилүү үчүн өлкөнүн түштүк аймагынан, район жана айыл жергесинен күнүнө 100дөн ашуун жаран келип жатат. Алардын арасында көзүнөн операция болуп, үйүнө чыгып жаткандары да бар. Мына бүгүн биз операциядан чыктым, азыр 5 мүнөт болду. Кытайлардан ушундай помощь келип, бизде кытайлар операция кылды. Рахмат кытайлар, бирөө жакшы, оорубай, ооруган жок, оорутпай эле жакшына кылып операция алып койду. Ушул көзүмдүн катарак боюнча келдим элем, ушу Кытай мамлекеттерине рахмат. Ушу бесплатный операция кылабыз дегенде 2-3 күн баштап көрдүк эле, анализдер тапшырып келдик эле, мына Кудай кааласа азыр операцияга кирген атабыз. Ушу көзүмдүн немесе ушу 2-3 жылдан бери жабыркап келген. Ушул жерге ушу көрүнөйүн деп келдим. Ana şu vuraçlarga çoğun rahmat, жақсы кабыл алып, жақсы тейлеп, жақсы неме алып атышат, рахмат буларга. Аябай жакшы экен, жакшы карап. Мына былтыркы көзүм жарыкты көрүп, жашоом жакшы деп үмүт менен дагы келдим, Кудайга шүгүр этип, мына даярданып отурам. Рахмат ушу иштеген кызматкерлерге, Кытай Республикасына. Катаракта жана глаукома ооруларына операция Кыргызстанда да жүргүзүлөт. Анын баасы орто эсеп менен 100 000 сомдон 120 000 сомго чейин болот. Белгилей кетсек, катаракта оорусу көз чечекейинин тунарышы болуп саналат. Ал жарык нурунун өтүшүнө тоскоол болуп, көрүүнү начарлатат. Толбай Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ.